Assalamu alaikum, урматтуу достор. Урматтуу ат жалын ойногон атпай журтум. Мына биз бүгүн атагы алыска тараган Кара-Бура районундагы Киров суу сактагычында турабыз. Көрдүңүздөр, тоо абдан суу толоптур. Быйыл буюрса берекелүү. Былтыркы мурунку жылдардагы чегине жетейин деп калыптыр. Бул суудан Манас району жана коңшу Боордош казак туугандары суу ичип, өмүрлөрүн кечирип, турмуш өткөрөт. Мына ошол суу сактагычтын боюнда биз сиздерге жаңылыкты айтып коелу. Анткени Манас районунда Акбашат айылында Димухаммед деген элибиз жакшы айгыр багып атат. Ал айгыр Ямал деп айтылат. Беленустун баласы Ямал. Ямал боюнча сиздерге жакшы көрсөтүү тартуулайбыз. Анткени Ямалдын малдары жогорку деңгээлдеги көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Андыктан биз менен болуңуздар, Ямал жөнүндө көрсөтүү сиздер үчүн. Ямал деген мыкты айгырды багып аткан Үмөталиев Димухаммед инибизге келдик, достор. Димухаммед менен сиздерге азыр айгыр жөнүндө кенен маалымат беребиз. Айгыр дейбиз азыр мына жаныбызда турат айгыр. Кыйкырган менен абдан көрктүү экен. Димухаммед, мына сеникине келип калдык. Иштериң, ден соолугуң жакшыбы, урууң кайсы дегендей ушуну айтып койсоң. Ассаламу алейкум, достук байке. Мен ушу Талас областынын Манас району Үчкоргон айылына караштуу Ташбашат деген айылда туулгам. Атым Димухаммед. Уруубуз бери Жоомарт азыр. Ушу Ташбашат айылынын тургуну болом. Ямал мына бизге быйыл буюрса 2-нчи жыл болуп калды келгенине. Ошо бизде турат азыр. Жакшы, Димухаммед, эми бул айгырдын мүнөзүмө берели. Айгыр өзү жеген ичкени кандай экен? Баскан турганы мына 2008-жылкы турбайбы бул? 2008-жылкы. Бул айгыр ичкен жеңени абдан жакшы. Колу аябай жоош мындай. Мүнөзү жакшы экен. Мүнөзү жакшы, чатак немелери жок. Ой, жаныбардын бели бир 3 эле карышчыга окшойт, ушунчалык бели кыска турбайбы жаныбардын? Бели кыскараак ушул. Анан меники эми достук байке бир 2 жылдай эле болду ушу тазагандык аралашканымачы. Анан бул Ямалдын документи бар. Анан ар жагын мен көп өзүм түшүнө албайм, өзүңүз азыр документине карап айта бересиз. Көрүүчүлөргө түшүндүрөбүз азыр мына достор. Анан азырынча буну сенден сурарым, бул канча бээге быйыл коюп атасың? Анткени сен Таластын Казакстан менен чектешкен окчун жеринде турат экенсиң. Бий алып келгенде көп эле болуп атабы? Быйыл буюрса көп эле бээ коюлду. Бир 20 бээдейди азыр токтотуп койду буюрса. Анан коем деген киши аябай көп болуп атат. Анан өзүм бээм көбүрөөк болгон үчүн элге көп кое алган жокмун, достук байке. Бир 10 чакты гана элге коюлду. Бирок коебуз дегендер дагы деле көп. Эң сонун. Эми мындай келишкен мүчөсү бар айгырга коюш ар бир жылкы баккан эле кыялы. Анан Димухаммед, эми бул азыр быйыл ушу канчадан коюп атасың? Ушунун айгырдын багы менети бар деген кеп бар да. Быйыл эми буюрса эл катары эле, достук байке, бир 30 000 тегерегинде. Анан тааныш туугандарга бекер эле коюп берип атам. Жекжат уруктар бар. Жаныбар, мен бул айгырды мен дагы ушу бир 5-6 жыл мурун көрдүм эле, көбүрөөк мурун. Анан адам бери эми көрүп атам, чыны менен мүчөсүндө айып жок экен. Жаныбар, элдиктей болуп турганын көрбөйсүң мына. Бул абдан жакшы айгыр экен. Анан мунун көрүүчүлөрүбүзгө биздин Ямалдын документи менен тааныштырып коелу, достор. Ямалдын атасы Беленус деген айгыр. Энеси Жетка деген бээ экен. Эми Беленус боюнча билесиздер, бир эле мисал келтирип койсок сиздерге, бул Беленус боюнча маалымат кенен түшөт. Беленустун атасы Ламитас деген айгыр экен. Ламитастын бир баласы, көп баласы түшкөн, эми ошонун ичинен бир баласы Ямал экен, дагы бир баласы Силвания деген, азыр Украинада турат. Силвания деген айгыр. Билесиздер, ал не деген казак туугандарыбызга күлүктөрдү бергенин өзүңүздөр билесиздер аны. Демек Силваниянын бир тууганы Беленус, мына Беленустан бул түшүп атыптыр. Беленус сабыдан тукумдары будан башка дагы балдар көп чыкаптыр.
Анан бул айгырды бээ каратканда кандай болуп атат? Мында баталия токтоп калат белем? Повторка кайра кайталанып караган жокпу бээлерге? Эми көпчүлүгү баталия токтоп калып атат бир эле неме. Эми повторка анда санда бээ болуп атат, көп эмес. Көпчүлүк бээ ошо бир караганда эле неме болуп 3 күн 4 күндө токтоп калып атат. Эми бунун буга чейинки балдары таласта көбүрөөк түшүп калган. Димухамед, аны сен деле билесиң. Алгач тиги биздин Абдулла акебизде багылып турбадыбы? Ошо. Абдулла акебизде таластын дал ортосунда, чок ортосунда Ак дөбө деген айылында турат, Бакайта районунда. Анан ошол Абдулла акеде турганда өтө көп бээлер коюлган. Анан балдар көбү бээ болуп калды да, ургачылар. Анан бунун бир баласын эле быйыл эле мисалга айтып өтсөк, былтыркы түшкөн баласы быйыл тай. Кыргызстан боюнча колтума тай чемпионатынын жеңүүчүсү, чемпион. Ошол сөзүбүздү улантсак, Димухамед, эми мына көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүү болсун деп, ошол былтыркы туулган колуну быйыл тай болуп айтып өттүк. Тай чемпионаттын колтума, Кыргызстан боюнча колтума тай чемпионаттын чемпиону атыкты. Небир укмуштуу күлүк тайлар келген, ошонун баарын утту. Анан ал уткандан кийин сенде дагы бир кубаныч пайда болгондур да. Албетте. Мен ошо Ямалдын балдарын байге чабылганда эле сураштырып турам. Бул Усман туугандык уткандан кийин как будто өзүмкү уткандай аябай сүйүндүм. Ямалдын баласы утту дегенде. Ай жаныбар, карачы. Мүчө бар экен го. Денесин баары эле кан тамырга карачы чытырап турган. Бүт эле таза кандуу жылкы, негизи мүчөсү башка болот экен булардыкы. Ой жаныбар. Жакшы, мунун байкап турум, күн тийбеси да жакшы экен. Жеңил мал экени көрүнүп туру. Бул эми Беленус Казакстанда көп жакшы бааланат деп укканым бар. Бул Казакстанда, негизи бул Казакстанда чабылган экен, Алматыда, ипподромдо. Өткөндө бунун биринчи хозяин менен байланышкан, казак туугандар менен. Ошол айтты, бул спринтерге көп чабылды дейт. Спринтер аябай окуп дейт, ошол. Спринтер 1000 деп коебу же, 1 километр. 1-200 кыска аралыкта да. Кыска аралыкта ошолорду аябай утту дейт. Жетишкендиги аябай көп. Утуп турбу, э? Ооба. Эми бизге муну колтума бээлерге койсок жакшы өтө окшойт. Бул былтыркы Димухамед ушу көрүүчүлөргө айтып коюш керек. Былтыркы могу тайды уткандан башка дагы Ясмин деп бирөө чабылган. Санжар деген биздин эрке жаш саяпкерибиз чаап көп ийгиликтерге жатат тайында. Жылды мыкты тай болгон Талас областында. Бул муногул азыркы чемпион, быйылкы чемпион тайдын бир тууга бир ата береден ушу Ямалдын баласы дагы областтык деңгээлде байгелерди көп утуккан кийин бутун арт бутунан жабыркап калып, чоң байгеге жетпей калды да. Анан эми көрөбүз, эртең 24-майда боло турган өтө чоң байгеге мына ушунун баласы чемпион тай даярдалып атат. Буюрса. Усмандыкыбы? Жорготаев Усман деген уулубузда мыкты саяпкер балабызда багылып атпайбы мунун баласы. Ошо Усман тууган бул балдарын 3-чүсүн чабып атат го дейм муну уже, Ооба. Ямалдын балдарын. Жакшы экен, азыр кулундарын да көрдүк. Мен чынын айтышым керек, жакшы ушундай шыйрактуу жүрөктөй кулундарды аз көрүп атам, айгырлардын балдарын. Мына бүгүнкү сенин Ямалдын кулуну өтө мыкты экен. Бул Ямалдын кулундары аябай мындай тик болуп, анан шыйрактуу болуп туулат экен. Өзү да мүчөсү да аябай сонун болот мунуку. Анан буйруза ушуну ниет кылып 2 жылдан бери кармап отурабыз, кулун алайык деп. Мен өзүм боюмда аябай мыкты айгыр деп өзүм баалайм да. Бул сен эле эмес, элдин баары баалап калды, анткени мунун балдары көз көрүнүп калды да. Антпесек тиги чет өлкөдөн азыр өтө көп айгырлар көп келип атат. Мыкты айгырлар, бирок балдарын көп чаба элек, аны баалай элекпиз. Өздөрүнүн каны, чуркаган тарыхы, мүчөсү боюнча 5 деген бал алып атат, бирок балдары 5 ала элек, анткени балдары чаба элек. Жан келген айгырлар өтө көп. Бул айгыр болсо бааланып билинип калды. Ооба. Бул уже балдары чуркай баштады. Өзүң канча кулун алдың быйыл? Быйылкыдан өзүмдө бир 5 туулду буйрса. Байкемде туулду. Амына тегеректе үкөлөрүм бар дагы. Мен угушумча, Димухамед, бир сунуш, кеңеш. Бул айгырдын да кадырын өйдө көтөрүш үчүн таза кандуу, өтө жакшы чуркаган элита бээлерге коюш керек. Ооба, буйрса. Чынын айтыш керек.
мындай бир республикалык эл аралык деңгээлдеги бээлерге коюла элек. Бул таластында дурус бээлерге коюлду, бирок каймак бээлерге коюлган жок. Ошондой болсо дагы мунун тукумдары чуркуп атат. ооба. Анан мен ойлоп кетип атам, бул эгер таза кандуу, ушу тукуму чуркаган, балдары дагы жакшы чуркаган мыкты бээге коюлса, будан аябай эле атып кетет го дейм. Ооба, буйрса мен да ошондой ниет кылып атам. Анан быйыл бир 2 жакшы бээге коюлду. Ада гладкийде чуркаган экен, аябай мыкты бээ. Анан мен деле кызыктар болуп атам ошондой бээге коюлганда. Эгер ошондой жакшы, аябай мыкты, жакшы мат болсо бекер эле коюп берет элем. Ай баракелде. Мына достор, бул жигиттин сөзү андан биринчи кезекте аткарылат да. Мына көргүлө. Мына Сары Өзөн чүйдө небир мыкты бээлер өтө көп экен. Ооба. Ошо бээлердин бир экөө келиш керек да. Таласта да жакшы бээлер бар, эми алар жакшы айгырлар бар, эми ошолорго да чакырат элек жакыныраак деп. Сен дагы мына казак туугандарга чек аралашты, эң батыш чек арабызда Кыргызстан батышында турат экенсиң. Алысыраак болуп калып атат, бирок жылкыны сүйгөндөр келет болуш керек. Ооба, албетте. Жакшы айгыр экен. Дилмухамед, эми мына бул экинчи айгырдын жөнүндө сөз кылалы. Сенде 2 айгыр бар турбайбы, экинчи айгыр дагы. Бул айгыр атасы бул өзү кличкасы Царь деген айгыр экен, Аха. Бунун кандайча келди, каяктан келди, ушул жөнүндө айтсаң. Бул негизи бизге бир 2 жыл мурун келген. Менде 2 жыл туруп кулун алып сатып бергенбиз. Анан ошо лейлекти туугандар алып, алар 2 жылда улакка чабып, анан кайра Алла тааланын буйругу менен быйыл кайра өзүмө келип калдым. Муну алдыңкы балдары уже кулан чыгып калды. Жакшы. Түү каяка барат экен? Каны? Буну каны Ким алып келди? Буну Жекишбайк алып келген деген мен алганда. Жекишбайк ошо көлдө коммун заводко немеге келген экен ошол жерден. Буну атасы Мадамер Данциг, анан Монсер Данцер. Асанбек жылкы заводуна келген турбайбы? Ошондой деп уккам да. Эми көрүүчүлөрүбүзгө бунун канын тааныштырып кетели. Достор, бул жөн айгыр эмес экен. Анткени мен дагы азыр мына кызыл китебин, кызыл паспортун көрүп алып баа берип отурам. Бул 2016-жылкы айгыр экен. Атасы Мадамер, энеси Гледкит экен. Эми Мадамерге келсек, Мадамер Данцигтин түзмө-түз баласы экен, достор. Бул жерде баса белгилеп кетишибиз керек. Данцигтин биз небере, чөбөрө, кыбыраларын 12%, 6% канын издеп сүйүнүп жүрсөк, бул жерде бул айгырда 25% Данцигтин каны отуруптур. Мына бул өтө жогорку көрсөткүч. Анткени бул түзмө-түз Данцигтин небереси экен. Өтө жакшы нерсе да. Ал эми энесине келип алып мен дагы абдан баа берип атам. Анткени энеси Гледкит деген бээ Карвиниустун кызы экен, кадимки Карвиниус. Рембо Квест деген дүйнөлүк масштабтагы мыкты айгырлардын бири Рембо Квест. Адан Карвинус чыгат. Карвинустун кызы Гледкит экен мунун энеси. Капырай, ой, мындай кан. Анан дагы кызыгы өтө каймагы бул жакта экен. Гледкиттин энеси Гледкиттин атасы Карвинус болуп атса, энеси Гроза деген бей экен. А Гроза болсо кадимки Афисфунттун баласы экен. Биздин союз маалында белгилүү Невир деген сансыз мыкты бүлүктөрдү берген, мыкты бүлүктөрдү сансыз берген Афисфут деген айгырдын кызы Гроза экен. Грозаны Карвинуска коет, анан Гледкит чөткөн. Ага Мадамерди койгондо мына Царь чөткөн. Каны өтө жакшы экен мунун. Мен таң калып атам. Мында буйрусун. Мухаммед, сен муну кайра сатып алганың бекерден эмес экен. Ооба. Сен муну эмнесинен кызыгып кайра сатып алдың да? Бул менде 2 жыл турду мындан мурда. Анан кулунду аябай жакшы көрөт экен. Анан эми буйруса алды 2 жаш болуп калды. Аркасы мына экинчи кулундары 1 жаш болду. Анан быйыл буйруса эми ушуну чаптырып көрсөкпү деп
ниет кылып атабыз. Ай баракалла. Жанагы кирип келаткандагы жерде Кашкай кунам ушунуку. Ооба, ушунуку. Азыр көрүүчүлөргө да көрсөтөлү. Аха. Азыр мен досторго паспортту көрсөтүп коеюн, мынакей өздөрү. Бул айгырдын ата теген жиликтеп болсун. Мына. Көрдүңүздөр, Мадамер Данциктен түзмөтүс баласы экен. Глед Китти Карвинус менен Гразадан экен. Гразаны көрдүңүздөрбү? Афинспуттан Глед Киттиде 23%, буда 12% Афинспут отурат бул айгырда, царьда. Ал эми Данциктен 25%. А биягы Карвинус деле өтө мыкты күлүктөрдү берген, анткени Карвинустун бир баласы Секвестр деген биздин Султан Маткелимов агабызда турган айгырдын бир бала атасы да ушу Карвинус. Карвинустун бир баласы Секвестр, Секвестрден республикалык деңгээлдеги байгелерди уткан көп күлүктөр чыккан. Ошондон улам мен Карвинусту өтө баалайм. Карвинус болсо Ренбоу Квест. Көрдүңүздөр, бул айгыр өтө баалуу айгыр экен, таны боюнча. Анан Димухамед, бул айгырдын эми жеп ичкендери үстүндө минип көнүң да. Ооба. Бул эми жеп ичкен аябай жакшы, өзү да жаш айгыр, 2016-жылкы. Анан азыр буйруса ошо өзүбүздүн бийге 1-2 бийге коюп атабыз. Ичинен ичкерип калды. Так болбосо аябай палбан айгыр мындай. Курсактуу, сандуу, өзү да жоо. Түштүк туугандарыбыздан Лейлекте кетти эле бул. Ооба, бул негизи Лейлектик жигиттер экен. Бишкекте турат экен, ошо Лейлекке апарып Көкбөргө бир 2 жыл чабышты. Ал дагы чорбуту мененби? Жок, бул жаңы болду. 3 ай, 4 ай болду. Ай. Бул болбосо буту менден таза кеткен болчу. Анан улакка жарабай калып, кайра өзүм алдым буюрса. Кайра улакка коёбуз. Ошондо сен эки жакшы айгырды багып асырап аткан экенсиң. Ооба, буюрса. Кулундардын азыр эми мунун кулунун досторубузга көрсөтөлү, мүмкүн болсо. Биринчи кулуну баягы сенде жүргөндөгү токтотуп калган бейиңен түшкөн кулун да. Ооба. Ошону кунам болуп калды азыр. Деле мындай басты. Ай баракалла. Мына кунаның жакшы экен. Бул ушул экөө тең сайрдын балдары. Ооба, экөө тең сайрдан буюрса. Бул тай экен, тигил Кунан. Ай баракалла. Алла жерде кунандын энесин айтчы. Жерде кунандын энеси бул Кулчоккадагы Жекен Аксакал деген саяпкердин Алтын Тору деген айгыр болгон экен. Ошонун кызы. Жакшы экен. Бул үйрөтүлдүбү? Үйрөтүлдү буюрса. Ай азамат. Анан быйыл күздө ушуну чаптырсак деп ниет кылып атабыз. Жаныбар жакшы мал экен. Ал эми бул Торутайдын энеси, Каракертайдын. Бул Торутайдын энеси Ямалдын кызы. Бул Ямалга окшош экен, Ооба. Бет тартып барам. Бунун атасы Сар. Ямалдын кызы, Ямалды кайсы бейге койгондо иштелө мунун энеси? Ямалдын кызынын энеси ал неменики экен, Артиктин кызы экен. Кайдыгы Тимужиндин баласы Артиктен. Ооба. Ой, сен мына тайыңда да, кунаңда да жакшыгандар отуруптур. Өзгөчө тайыңда жакшыган отуруптур. Ямалың менен сайрың биригиптир. Ар жакта Артик бириксе, кан жаман эмес, өтө жакшы экен. Азамат, киргизели эле балдар. Болду, киргизели. Тайың үйрөтүлдү эле? Үйрөндү буюрса. Булар чабыш керек эми, мындай күлүктү чаппасак болбойт го. Ооба, буюрса ошо ниет кылып атабыз, биякта бир саяпкерлерге сүйлөшүп атабыз. Жакында алып кетет болуш керек. Күзгүгө дайындайбыз деп атат. Мына бул жерде кунаның сайрдын кызы мыкты экен. Бунун энесин эми Алтын Тору деген таза кандуу Жекелеке Раматылыкта мыкты айгыр бар болчу, өтө жакшы чуркаган, таласында тарых калтырган, тарыхта калган айгыр болчу. Күлүктү боюнча. Мына ошондон экен. Жакшы, кире бер балам, кире бер. Мына достор, биз дагы Талас областынын Манас районундагы Таш Баш айылындагы эң Таластын ылдый күнбатыш жагындагы казак туугандары менен чек аралаш жердеги айылда мыкты эки айгырды сиздерге көргөздүк. Димухамед менен жакшы баарлашуу болду деп ойлоймун. Димухамед, эми сен өзүң дагы өзүңөр досторуңа бир кайрылуу иретинде эркин микрофон берейин. Сөз сүйлөп кой. Рахмат. Буйрса эми биз да ушинтип ниет кылып байге чапсакпы деп ушу эки айгырды алып отурабыз. Жакында эми буйрса ошо саяпкерлерге сүйлөшүп атабыз. Иштетип баштаса күзүндө жыйынтыгын көрөбүз деп ойлоп атам. Достук сизге, достук байгесиге чоң рахмат. Ушинтип эл аралап Небир деген айгырларды тартып жүрөбүз. Бизге окшогон айгыр баккандардын көбү элге билсин кайсыл жерде кайсыл айгыр турган экен деп
аябай чоң маалымат болуп атат. Ишиңизге ийгилик сизге да. Чоң рахмат сизге. Жакшы, рахмат. Дилмухамед, эми баягы сени ушундай мыкты азаматты өстүргөн атаң үйдө экен, азыр көрүп калдык. Атаң менен дагы бир-эки баш сөз байып кылбасак болбойт го. Ооба, буйруса. Дилмухамеддин атасы Иса ата менен дагы бир-эки баарлашпасак болбойт. Анткени мындай баланы өстүргөн аксагалдарыбызга терең мындай ыраазыбыз. Иса аке, ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, жакшы. Рахмат. Биз эми сизге келип калдык. Мына Дилмухамедди байкадым. Андан иштер маан ат дегенде күйүп жанган жигит экен. Анан бул балаңыз сиздердин чоң аталарыңыздар атка жакын болдуңуз керек. Же өзүңүз дагы ат кармап жүрдүңүз беле баганда? Жок, менин атам ушу өмүрү өткөнчө ат менен жүрдү. Улактан, көкбөрүдөн калган жок. Байке болобу, башка болобу, биздин эми ал атамдардын мезгилинде азыркыдай транспорт эле жок болчу. Ушу тоонун ар жак бер жагы, биягы Жамбыл казактарга чейин барып, ушу улакчылар, күйөрмандар атамды аты менен кошо алып кетип жүрдү. Жалаң ошо жакшы аттарды багып, күлүк аттарды таптап, чаптырып, ошонун рахатына батып жүрдү. Анан эми небереси 3 балам бар, ошо Динаш Дилмухамед ортончусу ушул атама жакын болуп, жылкынын кадырын ошо атаман үйрөндү окшойт, бакканды, мингенди, атка жакын болуп, кичинекейинен эле атка жакын болуп өстү. Азыр эми өзүңөр көргөндөй жакшы айгырлар бар, жакшы бээлери бар. Ошолордун бир нече жылдан бери бир породаларын жакшырсам экен деп, бээ издеп, ат издеп, колунан келген тирлигин кылып атат. Жерде мына ушул үйдө чогуу турабыз, колунда ушу Дилмухамед. Жылкыдан башка бул дыйканчылык менен алек болот. Ошо менен эми бу жерде айыл жеринде ошо да завод, фабрика жок. Дыйканчылык менен жамбагабыз. Бала чакасын бизди кошо багат. Кудайга шүгүр. Ошо. Иса аке, эми айта кетсеңиз, бул Димаштын аты Дилмухамедди сиз бекерден койбосоңуз керек. Ооба, муну раматылык атам ушу Динаш төрөлгөндө аябай сүйүнүп, анан кийин ата эми небереңизге ат коюңуз деген мезгилде Дилмухамед Кунаев деген киши болгон. Ушу казакты көп жыл башкарды, абдан адилет киши эле, биз сыйлаган киши. Ошонун атынан коем деп Дилмухамед койгон. Ак тилек кылып, ушу балам да бир жакшынакай адам болсо экен, кабыс болсо экен, өзүнө тың болсо экен, элдин урматына ээ болсо экен деп ошондой ниет менен койгон. Абдан сонун. Эми Иса аке, бул туура мен деле абдан туура жакшы көрүп атам. Анткени Дилмухамед Кунаев аксагалыбыз бул Казакстандын, казак туугандардын тарыхындагы өтө саясий ишмер, мыкты эл үчүн күйгөн инсан болгон да. Ооба. Ошо атам эми баягы атамдар согуштун балдары да согуштан мурун согушка 17 жашында кеттир. Армияга кеткен, анан кийин согуш башталып калды, армиясы бүткөнчө. Ошо менен акыркы жеңиш күнүнө чейин согушта болуп, Берлинге чейин барып анан кайткан киши. Ага чейинки жокчулукту көргөн адам. Согушка чейинки, согуштан кийинки жанагы кайра курууну, кайра жаратууну башынан өткөргөн адам. Анан кийин эле бир 60-жылдардын этегинде биздин турмуштар оңоло баштады да. Ошо мезгилден баштап анан кийин атам дагы ушу эл катары элге кызмат кылды согуштан келгенден кийин. Кой бакты, суу сугарды, дыйкан киши болчу. Абдан адилет, чынчыл, бирөөнүн бир маңдай терин агызып эмесин жебеген, ушу балдарына ошондой тарбия берди. Ар ким өз мээнетиңер менен маңдай териңерди шыпырып туруп окат кылгыла. Сиңимдүү болот, берекелүү болот деп. Кандай керемет сөздөр. Кудайга шүгүр, балдары ошо атанын айтканын аткарып атат. Ар ким өз мээнети менен тирлик кылып балдарын багышып атат. Тепер сиз ачылганда өзүнүн районго келип экономист болдум. Анан РАПО деп койчу. Сельхоз управление болду кийин. Ошол жерде главный бухгалтер болдум. Анан стат управление начальниги болдум районда.
Анан кийин райсоветтин начальниги болуп 11 жыл иштедим ошол жерде, Покровкада, Манас районунда. Анан Бишкекке барып иштедим. Республиканский производственный объединение бар болчу, ошол жерде зам генеральный директор болгондон пенсияга чыктым. Жакшы, азыр Исаке мындай ардактуу эс алууда экенсиз. Азыр уулуңуздун жылкыларын, тулпарларын көрүп ырахаттанып дегендей. Ооба. Анан бул эки тулпардын кимиси сизге жак кылып атат? Эки айгырдымбы? Эки айгырдын. Эми мен мына Айманчок дейбиз, аты башка болуш керек, жанагы. Царь деген. Царды да бул алып келип багып, тиги балдарын алам деп алды, 1 жыл, 2 жыл кармады. Анан Бишкекке бирөөгө саткан. Ал жерден чуркаганын көрүп, кайра кызыгып, ошону алсам деп анан кайра алып келди. Буйрук экен, кайра өзүнө келди. Ошол жерде машинеден түшкөндө эле атта билет окшойт, кишенеп жиберди. Ай жанар. Анан эми экөөнүн бирдей эле көрөм мен. Себеби тигин чуркагандар аябай көңүлгө жакты. Улакта астынан тозуп чапкандар да жетпей калды. Царга. Мыкты экен. Чүйдө чапкан экен. Анан бул Ямалды болсо тиги Авылдакеге бар бээлерди коюп жүргөнбүз, аны башынан эле билчим. Бу да аябай мыкты айгыр. Экөө тең жагат. Жакшы, анда Исаке, сизге чоң рахмат. Ушундай дөөлөттүү карлыгыңыз узак болсун. 100кө таяп дөөлөттүү карлыкта сүрүңүз, балдарыңыздын кылган мээнетинен ырахат алып, өмүрүңүз узун болуп, сизге Кудай кубат берсин. Силерге да чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик, элдин кызматын кылып жүргүлө Кудайым ден соолук берсин. Рахмат. Ишиңерге ийгилик берсин. Анан биздин байлыгыбыз эми ушу балдарыбыз. Менин байлыгым ушу балдарым, кыздарым, неберелерим. Ушуларга Кудай ден соолук берсин. Иштери булардыкыдай ийгиликтүү болсун. Кылган аракеттери берекелүү болуп, жакшылык боло берсин. Рахмат сизге. Чоң рахмат.